Жайкы туристтик сезонго ачылган Түркиядагы отелдер бул жылы атайын мамлекеттик мыйзам жана эрежелер менен иш алып барат. Деңиз жээктериндеги 5 жылдыздуу отелдер пандемияга каршы иштелип чыккан талаптарга ылайык шарттарын түзүп, жаңыча иштөө үчүн туризм министрлигинен уруксат алышкан. Андыктан сертификаты бар гана отелдер иштөөгө укуктуу. Келген кардарларды тейлөө шарттары, кабыл алынган эрежелер так аткарылуусу керек. Эң биринчиден эс алганы келгендерден коронавирус оорусунун белгилери бар болсо, изоляцияга жаткырылат. Кирип келатканда сөзсүз түрдө температурасы текшерилет. Пляждын жээктериндеги отура турган чатырлардын аралыктары сакталат. Балдар үчүн ойноочу клубтар ачылбайт. Ачык киоскларда коргонуучу барьер коюлат. Бөлмөлөрдүн ичи бат-баттан тазаланып жана жеңилдетилип турушу шарт. Дааратканаларга автоматтык түрдө өзү жабылып ачыла турган система орнотуулары зарыл. Бассейндерге хлордоо жана мезгил менен сууларын алмаштыруу көзөмөлү. Ал эми отель ишчилери үчүн атайын тартиптер бар. Баарыбыз билгендей аралыкты сактоодобуз, маска тагуу, дезинфекцияга көңүл буруудабыз. Ар бир бөлмөнүн кардарлар кириш-чыгыш кылганда озон системасы менен тазалап турабыз. Отелдин башка бардык жерлерине көңүл буруп, керек болгон эрежелерди колдонуудабыз. Персоналдар сөзсүз түрдө маска менен кызмат кылышат. Биринчи жолу ушундай шартта иштеп жатабыз. Күн ысык болсо да маскаларды чечпей иштешүүдөбүз. Буга көнүп калдык. Биз үчүн ар биринин коопсуздугу маанилүү. Ал эми ресторанда столдордун аралыктарын 1,5 метр кылып койдук. Стулдар 60 сантиметр аралыкта турат. Анталия шаарынын Кемер районундагы көп жылдардан бери миңдеген туристтерди кабыл алып, ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген Гранд Парк отели бул жылкы туризмде мамлекет тарабынан сертификат алып, жаңы эрежелерге ылайык кардарларды кабыл алуусун улантып жатат. Быйыл көбүнчө Украинадан туристтердин келиши эс алуучулардын санын арттырууда. Это такой фотоаппарат большой, камера. Пока? Это нужно сказать пока, дядя. Учурда отелдин кардарлары бири кетсе, бири келип бул жерден конок үзүлгөн жок. Негизинен украиналык туристтер, мындан башка да чет өлкөдөн келген жана өзүбүздүн түрк жарандары эс алып жатышат. Россия чек ара нация, албетте ал жактан да көптөгөн туристтер келет болчу. Аларды күтүп жатабыз. Жогоруда айтылгандай, Кемер болгон бул жер ишеничтүү жана коопсуз эс алуу жайы. Андыктан бардыгыңыздарды отелибизге күтөбүз. Пандемияга карата Түркияда туристтерди кабыл алуу үчүн коопсуздук эрежелери иштелип чыккан жана ага ылайык чет өлкөлүк жергиликтүү туристтерди тейлөөдө эч кандай кооптонуу жок. Андыктан бардык отелдер адаттагыдай өз эс алуучуларын күтөт. Клара Кудайбергенова, Синан Акинер, Түркия, Анталия.